Саламатсыздарбы? Менин атым Мадина. Мен 1 жылдан бери Москва шаарында повар болуп иштейм. Менин жүрөгүмдү өйкөгөн бир көйгөйлүү нерсе ушул Кыргызстандагы жалпы кыргыз кыздарына айтаарымын. Мен 1 жылдан бери Москва шаарында повар болуп иштеп жүрүп, канча деген кыргыз кыздарын көрүп, ушундай башым жерге кирип, ушу Кыргызстаныма жетип, ушу кыздардынга айтканча тим эле шашылдым. Канча деген кыздар ушул жактан барып иштейбиз деп барып, көп болсо бир ашып кетсе 3-4 ай оор жумушка иштейт, андан кийин жеңил жумушка качырышташат. Өздөрүнүн аталарынан дагы байкелеринен да улуу, башка улут сакалы өскөн кайдагы бир азер тажиктер менен колтукташып, ресторандарда, кафелерде кальян чегип, сигарет чегип, мас болуп, ошол жерде тим эле жыргап, кыйратып, бирдемсени кыйратып иштеп жүргөнсүп, тим эле каткырып отурат. Көргөндө өзүм ушундай башым жерге салынып, ушундай уят боломун. Биякта ошолордун ата энелери тим эле кызым иштеп жүрөт, Москвада иштеп жүрөт деп тим эле мактанып отурушат. Кыздардын эмне болуп жүргөнүн билишпейт. Ошо кыздарды интернетке чыгарып туруп, шермендесин чыгарыш керек. Чын, эмне болуп жүрөт? Бир как ошо Москвага барган кыздарды мен деги жап-жаш кыздар барып иштешет. Мен менен эле жашаган жаш кыздардын тим эле канчасы боюнан алдырып, тим эле мас болуп күндө түндөйгө иштебейт, эч кандай бир иштебеген көрбөйм. Ошолор тажиктер акча берет, алтын цепочка, сөйкө алып берет, ошолорун тагынып алып, тим эле айылына акча салса салат, салбаса ошол жакта жыргалып окат. Бул жактан эмне тааныштар көрүп калат, ал жактан эч ким көрбөйт. Каалагандай жүрүшөт. Дагы уялбай дагы бир нерсени айтып кетерим деди элем. Хижап кийгендерге сын тагып коюшат. Бутуна чалынып алып, анан ысыкта башы тиги ысып тердеп кетпей, сасып кетпей кантип кийип жүрөт. Фу, бул хижап биздики эмес, тиги Арабиядан келген деп. Ал зато абийирин жаап жүрөт, сасып кетсе, тердеп кетсе дагы. Силердей болуп такта көтүн көргөзгөн юбкаларды кийип алып, башка эркектердин көңүлүн буруп, кыргыз кыздары, мен силерге айтарым баардыгыңарга, силер келечекте энесиңер, келечекте апасыңар, келечекте балалуу болушуңар керек. Аркаңарда эмнеге ойлобойсуңар? Силер жалпы Кыргызстанды, кыргыз кыздардын баардыгынын намысына тийип жатасыңар. Биякта ата энеңерди, бүр тууганыңарды ойлосоңор болот.